жергиликтүү бийлик органдарында иштегендер, өкмөттөн, акимчиликтен, губернаторларда иштеген кызматкерлер, ошол жетекчилери, ар бириңиздер кылган кызматка жооп беришиңиздер керек. Мурдагыдай жөнөн эле кызматты ээлеп олтуруп, 1 жыл, 2 жыл олтуруп, дагы жылып кетемин, же ошо олтурган жерде мен өзүнүн жеке кызыкчылыгын чечемин деген максаттардан алыс болушуңар керек. Кызматка келдиңби? 1 күн иштейсиңби? 10 күн иштейсиңби? 2 жыл, 3 жыл иштейсиңби? Колдон келишинче берилгендик менен мамлекеттик кызмат кылып коюш керек. Убакытты кетирбеш керек. Убакыт мына тез өтүп атат. Мына биздин келгенибизге дагы жаңы бийликтин урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич келгенине дагы баш болгон командасын келгенине 3,5 жыл убакыт болду. Туура, көптөгөн жумуштар аткарылды. Стабилдүүлүк маселелери чечилди, коргонуу маселелери чечилди. Бирок мамлекетти өнүгүү маселесине өтүшүбүз керек мындан ары. Жерлердеги бардык элге керектүү, жөнөкөй, карапайым эл журттун маселелерин чечүүгө өтүшүбүз керек. Губернатор баш болгон, мына мен азыр эле бир нерсени айтып коеюн, могул жерде жакшы асфальт тапсыңар. Ал эми ушул жолго келген жолду карабайсыңар кандай болуп турду акыбалы. Эмне үчүн асфальттанбаган? Губернатор. Быйыл жасабайсыңар. Буквально 2 неделяда ушул жер асфальт болбосо, мен өзүм келип текшерем. Уктуңузбу? 2 аптанын ичинде, 15 күнүн ичинде ушул жерге кирген мына шаарды аралап аткан жол толук боюна асфальт болуш керек. Ушул жерде канча элдер жашап атат. Мына ичиңерде асфальт кылып алдыңар, жолуңарда асфальт кылып алдыңар, эмне үчүн элдикин жасап бербешибиз керек? Мына ушундай нерселерди көрсөтүп, силердин көзүңөргө сайып олтурбастан өзүңөр жасагыла. Аким жасаш керек ушуну. Ушул губернатор жасаш керек. Облустук жетекчилер жасаш керек ушуну. Жерлерде ошол жергиликтүү бийлик органдарынын туура эмес же болбосо жакшы иштебеген негизинде элдин көп нааразычылыгы пайда болуп атат. Муну биз туура түшүнүшүбүз керек. Жогорку бийлик органдары президентибиз баш болуп күнү түнү иштегени менен ылдыйкы слойдогу ушул орто жана ылдыйкы деңгээлдеги чиновниктер иштебей атасыңар. Эгерде иштебесеңер, жоопкерчилигиңер каралат. Иштебесеңер, орунду бошоткула, элге кызмат кылам деп чуркап иштейм деген адамдар келип иштеш керек. Жөн орунду кармап олтуруу болбойт. Укук коргоо органдарынын жерлердеги башкармачылыгы. Мына ушул эле Жалал Абад облусунун жаңы начальник УВД келдиңиз, туурабы? Сиз полковник Асанов, Жалал Абад облусунун прокурору, Жалал Абад облусунун ГКМнын башчысы, так бардыңыздар. Жумуштарды катуураак жүргүзүп, жеке проблеманы чечкенди токтоткула. Жеке проблема чечилбесин, элдин проблемасын карагыла. Эл нааразы болсо, ушул төртөөң жооп бересиң. Губернатор, прокурор, начальник УВД и начальник ГКМБ. Облустун эли нааразы болсо, төртөөң жооп бересиң. Кайсыл жерде элде кайсыл бир проблема чыкса, жетип барышыңар керек, чечишиңер керек. Сөзсүз түрдө жогору жактан карап туруп биз указание берип отурбашыбыз керек. Урматтуу жетекчилер, туруңуздар ордуңуздарга. Урматтуу жетекчилер, мына ушул маселени катуураак өзүңөргө алгылагын. Урматтуу эл журт, айрыкча биздин ветерандарыбыз, маалыматтарды бизге берип туруңуздар. Кайсыл жерде эмне жасалбай атат? Туура эмес жасалып атат. Ошол жергиликтүү бийликтин жетекчилери туура эмес мамиле кылып атат, бизге айтып туруңуздар. Биз аткарууга милдеттүүбүз. Президентибиз дагы алдыбызга ушундай тапшырманы коюп атат. Жерлерге барып, элдин алдына сулуу көз болуп керне бербестен, элдин проблемасын чечкиле деген тапшырманы коюп атат. Элдин проблемасын чече албайбы? Ким болсо дагы жумуштан кетсин деп атат. Элдин проблемасын чечкен адамдарды алып келели деген ушундай бир тапшырмаларды президентибиз коюп атат. Бирок ошол сөз бойдон калбаш керек. Бул ишке айланыш керек. Аны ишке айланыш үчүн ушул жердеги жетекчилер силер ошону өзүңөр катуураак иштеп чечишиңер керек.